азаматка күйөөгө тийгенде мен билген эмесмин да, мурунку кылмышын билген эмесмин. Ушу күйөөгө тийгенден кийинчерээк угуп калдым да. Мага чейин 2 жолу соттолуптур бул. Мен менен чогуу жашап жүргөндө дагы бир канча адамдын бирөөнүн колун сындырып, бирөөнүн бутун сындырып, бул диалогко келе албаган адам да. Сразу эле мындай бирөө катуу сүйлөп койсо эле чаап, уруп, тээп салат да. Ошол менен көп жолу мындай заявлениялар түшүп, бирок сотко ашпай калган да. Акча менен бүтүрчү да көбүнчө. Анан кийин ошолордун баарын эске алып, могул мен да бул жака келгенде ошо 1 жылкы жанагы кылмышын эске алып, мен ойлойм ошо эркинден өмүр бою ажыратат депчи. Анткени бул мен деле бул жакта калбайм, эме буюрса чет жака чыгып кеткенге аракет кылып атам. Бирок бунун ошо кандай десем, бул сыртка чыкса, туугандарыма, башка адамдарга зыян тие турган адам да булчу. Бул адам жакшы билем да, анткени. Менде ишенич жок, чынын айтсам. Чынын айтсам ишенич жок. Бирок үмүттөнүп атам да, эмнегедир. Анан кийин бул жакка да айтып атпайм, Кыргызстанга калбайм депчи. Анткени жакында эле да окудум бир жаңылыктардан. Өмүр бою эркинден ажыратылган адам 5 жылдан кийин чыгып кетиптир. Да кайра бир жаңы кылмыш жасаптыр да. Ошонун себебинен уже балдарымды алып чыгып кетишим керек деген ойдомун да азырча. Андан кийин сотторго эми кандай азыр көп сотторго деле мындай урок болду окшойт деп ойлойм да. Ошол алардын чечим чыгаргандан адамдын мындай кийинки жашоосу неметет да, чечилип калат. Андан аркы жашоосу кандай болот. Ошо анан кийин ошо соттордон ошо суранып кетет элем. Адилеттүү караса экен депчи. Ишенич мындай жок да, бирок үмүттөнүп атам, анткени деген мунун ошо азаматтын апасы экөөбүз көрбөйт. Анан кийин сот болордо эле ошо инвалидность көтөрүп келип калат да, эмнегедирчи. Ушул менин жалгыз балам мени багат депчи. Мен баса албайм, ушул балам мени жетелеп жүрөт. Продукты бүт мени камсыздайт продукты менен депчи. Бирок чынында андай эмес да. Баласынын жазасын жеңилдетиш үчүн ошол кагазын көтөрүп келет да. Бирок чынында баласы мамасын карабайт. Баласы мамасына кол көтөрчү, даже керек болсочу. Кол көтөрүп, ушундай жаман сөздөр менен айтып, эч кандай иштеп, бир жерде иштеп, мамасын бакканын көргөн эмесмин да. Мамасын тем более жетелебейт да. Андан ошо кичүү кайным бар, ошо азаматтын иниси да. Ошол багат мамасын. Ошол жетелеп, ошол чогуу жашап, экөө ошол продукты менен камсыздап, ошол иниси багат да. Өзү мындай көчөлөп эле жүргөн адам. Энелик жүрөгү жанагы неме болот окшойт деп ойлойм да. Үйдө тынч жата албай ошо келсе керек деп ойлойм, аны деле түшүнөм.